Барыңыздардын аманчылыгыңыздарды тилеп, саламатсыздарбы деп учурашып алайындагы туугандар, андан кийин кепти улайын. Айтмакчы, кептин башында бир кеп. Биздин мына ушул Семетей баяны көрсөтүүбүздүн көркөмдөлүп, көркүнө чыгып, сиздердин назарыңыздарга тартууланып жатышына өз салымын кошуп бизге шарт түзүп жаткан тараптар бар. Мына ошолорду белгилеп айтып кетпесем болбостур туугандар. Биздин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Касманбетов Сүйүнбек агабызга терең ыраазычылык айтмакчымын. Жана ошондой эле Маданият министрлигине, Манас театрына терең ыраазычылык билдирмекчимин. Ошондой эле көрсөтүүбүзгө дагы көптөгөн салымдарын кошуп беришкен биздин Жогорку Кеңештин депутаттары Шайырбек Ташиев мырзага, Алишер Козуев мырзага, Айбек Осмонов мырзага жана Мирлан Самыйкожо уулуна терең ыраазычылык айтмакчымын. Иштериңиздерге ийгилик, Кудайым ооматын берип, ар дайым ат үстүндө жүрүңүздөр. Эмесе туугандар, биз көрсөтүүнү токтогон жерден уланталы. Ошентип Сарыкан Үрбүстөн кең кол баягы Семетейдин ордосун көздөй катуу келди дейт. Үрбүс деген жер Абыке менен Көбөштүн ордосу турган жай экен туугандар. Мына ошол Үрбүстөн кең колду көздөй Сарыкан катуу келип өңү кеткен. Бакай көрө калып түшүндү. Эмне болгонун, тетигил Сарыкан эмненин үстүнөн чыкканын. Доолбасты даң эткире бер койду дейт. Баягы ордодогу мыктылардын баарын чогултту. Чийирденебиз, Каныкейнебиз үрөйү учуп келди байкуштар, ансыз деле жүрөгү түшүп калган немелер чоочуп кетишти. Эштектердин жамгырчысынын Шайымбет деген уулу бар эле дейт. Мына ошол жамгырчы менен Шайымбет жетип келди дейт. Бакайдын Байтайлак деген жигит курагындагы баласы бар экен. Катуу баатыр чыккан. Мына ушундай мыкты эле дейт. Бул Байтайлак келди. Сарыкандын Калык деген уулу бар эле, бул келди дейт. Мына ушинтип ордодогу мыктылар чогулуп кеңеш куруп жатышат. Семетей болсо бир кебелип койбойт. Кантип эле ушул менин агаларым, атамдын бир тууган инилери мага кол салсын. Тетигил Кытайдан келген кол болсо да бир жөн. Кантип эле булар келип бизди чаап өлтүрүп алсын деп муну ушинтип бир кебелип койбостон Семетей бейгам жатат. Чыйырды менен Каныкей тетигил Семетей минген нар буурулду даярдап, Семетейге Аголпогунан бери белендеп муну ушинтип жатышат. Эми булар бул жерде даярдык көрө беришсин. Ал эми Абыке менен Көбөш кимдерди чогултту? Мына ошону сиздерге айтып берейин. Абыке менен Көбөш жети кандын туусун бир жерге чогулткан болчу дейт. Тетиги Сарыарканы жер деген Көкчөнүн уулу Үмөтөй деген бар эле. Көкчө атамды Манас Кытайга алып барып, ошол жактан көзүн тазалатып келди. Мунун кегин мен албасам болбойт деп, мына ошол Үмөтөй бир топ колду курап келген болчу дейт. Буларга кошуп эки карат байлаган кан алдында сайраган чечен Үрбүнү чакырды дейт. Үрбү дагы Кыпчактын мыктысы билесиздер. Кыпчактан бир топ баатырларды чогултуп, кол курап келип Абыке менен Көбөштүн колуна кошулду дейт. Андан кийин тетигил жакта Алты шаарды жер деген. Алты шаар менимче ушул Кашкал тарапта болсо керек туугандар. Алты шаарды жер деген Алабек келди дейт. Айгыр качыр ат минип, сакалдарын түпөйтүп, бири-бирине сүйүлөнүп, акалашып күүлөнүп, камбыл сынып шайланып дейт, даярданып шайланышып алып дейт. Кара чокмор айбалта жандарына байланып, сакалдарын жайылтып, ачык төшүн дагдайтып, сыбызгысын тарттырып, чомго минген балбанга тегиз акш айттырып, Алабек каптап алыптыр дейт. Муну ушинтип Алабек дагы келип тетигил Абыке менен Көбөштүн колуна кошулду. Эми ушул жерде белгилеп айтып кете турган нерсе туугандар, сыбызгысын тарттырып, чомго минген балбанына тегиз акш айттырып дейт да. Мен интернеттен карап көрсөм, бир топ Кавказ элдери, анын ичинде түрк элдери да бар билесиздер. Кумык, Чуваш, Гагауз, Даргин, Лезгин, Чечен, жана башка ушул Кавказдагы элдердин көбүндө жанагы Лезгинка деген бий бар. Мына ушуну бийлеш үчүн албетте ырдайт, оон жаңырат, анын баарын жакшы билесиздер. Ошону айрым элдери акуш деп коет экен да. Айрымдар болсо эми орусча айтканда акушинка деп дагы
айтышат экен. Мына ошол той аштарда, жакшылыктарда акуш айттырып, жанагынтип бийлешип, мына жерде айтып атпайбы? Кара чокмур айбалта жандарына байланып, сакалдарын жайылтып, ачык төшүн дагдайтып, сыбызгысын тарттырып депчи. Чоңго минген балбанга тегиз акуш айттырып, алебек каптап калыптыр дейт. Ошол баягы ырдын, бийдин, андан кийин бийге айланып кетип, бийдин аты акуш дейт экен. Муну мындай сөздүн этимологиясын байкап көрсөң, туугандар, баягы лезгинка бийлегендер деле, ошол эле акуша, же болбосо акушинка бийлегендер деле, булар мындай бир бүркүттү, кушту туурап бийлешет да. Ал эми бул жерде тегиз акуш айттырып дейт. Бул сөздүн этимологиясы менимче ак куштан келип чыкса керек. Ошол ак кушту туурап, лезгинканы моментип бийлеп атканда баарыңыздар билесиздер эле, бүркүттөй болуп бийлейт эмеспи? Ал эми бул жерде ошол бийдин, ошол ырдын башаты, же болбосо этимологиясы кайдан келип чыкканы айтылып кеткен окшойт деп боолоп койдум да. Бул аккуш окшойт деп өзүмчө мындай бир ой жүгүртүп ойлонуп койдум, туугандар. Албетте бул менин жеке пикирим, албетте бул боюнча изилдөөчүлөр, музыка изилдеген кесип ээлери өздөрү Манасты укса, мүмкүн изилдеп бул сөздүн туура же туура эмес экенин тастыкташат. Биз болсо баяныбызды уланта берели. Көбөш менен Абыке 7 туунун түйүнө кол жинады дейт да. 7 кан келген болчу дейт. Мен сиздерге анын бир тобун санап өттүм. Эми булардын туусунун дагы түстөрүн айтып берейин. Көбөштүн туусу бозалалуу кызыл туу болчу дейт. Бозала желек кызыл туу эле дейт, туугандар. Кызыл туу дегени жанагы карагайы. Абыкеники болсо ага саба кызыл туу болчу дейт. Анан 40 чоро өзүнчө тизилди. Булардыкы көк ала желек болчу дейт. Мына ушундай желектерин асмандатып жайылтып, анан кийин кол жүрүп калды. Эми баягы тетигил көкчөнүн баласын түшүнсө болот. Жана башка тетигил муз бурчактын баласы да өч алам деп келди. Эми бул жерде 40 чоронун жайы кетип жатат. Бири-бирине ушундай нааразы, бири-бирин уккусу келбейт. Тетигил Манастын уулу Семетей кеп, айрымдарынын баргысы келбейт, кол салгысы келбейт. Айрымдар болсо көбөш эле көбөш деп, көбөштө ураан чакырып алган Манастын баягы учурун, Манас баатырды, Айкөл шээрди унутуп салган, туугандар. Муну ушундай заман болгон экен. Ошолордун ичинен Рамандын ырчуулу, андан кийин эр шууту Ажыбай, мына ушулар ыңыранып атышат. Тетигил 40 чорону жыйнап, анан буларга Рамандын ырчуулу мына мынтип айтып турат да. Эми муну сиздерге китептен окуп берейин, туугандар. Атаңдын гана көрү 40 чоро, арбакты качан билебиз, арбагы Азиз Манастын тузуна гана кантип сиебиз. Баласына кол салып, не муратка жетебиз, 40 жерден келген ителек. Ушул жерде мен бул саптарды сиздерге атайын окуп берейин, туугандар. 40 чоронун жайын, ошондогу 40 чоро Манаска кантип келгенин, жанак Манасты кантип сатканын, ушулардын баарысын ушул жерде азыр Шууту менен Рамандын ырчуулу айтып берет. Жакшылап байкап туруңуздар. Доңуз кооп кетебиз дейт. Өлбөсө доңуз кооп деген мындай бир кыргызда сөздөр бар, туугандар. Бул сөздөр эми архаизмге айланып, эскирген сөздөргө айланып, биз унутуп баратабыз мунун маанисин. Жакшылап карап туруңуздар. Доңуз кооп кетебиз. Арбагы Азиз Манастын, арбагы азыр турбайбы, арбагы бизди урбайбы. Жарыктык Манас көк жалдын, жалгыз уулу Семетей, ошого тийсеге оңобу, атаңдын көрү 40 чоро, о дүйнө кеткен Манастын биздин арбагы урса болобу. Баатыр Манас барында, байкагыла 40 чоро, барбалактап калчу элек, бүтүн кундуз терисин жара бөлүп жиберип багалеке салчу элек. Кундуз турмак көрпө жок, курганың ушул кез, атаңдын көрүп 40 чоро, журтта калган күчүктөй, улуганың ушул кез. Кече Манас барында, эриксек элик атканда, эрикпесек таласта, эркин ойноп жатканда, кабылан Манас барында, кан коруң аман чагында. Атаңдын көрү 40 чоро барып алдың ооганда, маргалаң кайдан соогуп алды дейт. Тетигил ооганга чейин барып алдык го. Маргалаң бул жерде эле го, качан маргалаң соогуп алды эле дейт. Ошо Манас барында олжолоп бузуп уздалдык, оймогоз ботокөз, ой куштаган сулуудан тандап туруп кыздалдык. Оғыт бөгөн бедел тон, bir günde 5'ten giyiştik, topon su жетпес бейжинге тополоң салып тийиштик.
Жоуну бирге жоолаштык, доону бирге доолаштык. Ойрон манас барында ортосун бузуп жол салдык, омбуну бузуп олжалдык. Ошо манас өткөнү олжо турмак бөз таппай, биз кайсы жерде зор болдук, ал тарамга кор болдук. Кытайдан келдик бир чора, Кырымдан келдик бир чора. Мына айтып жатат туугандар, окуңуздар. Кытайдан келген болчу дейт, Кырымдан келген болчу дейт, кыркыбыз 40 жерден келген ителек, итемей кайсыл кишелек дейт. Анам Манаска келип адам болбодукпу деген сөздү айтып атат. Бул Манаска келгени атсыз келдик бир чора, атсыз келген чорого аркар аяк жес билек, нак тулпарды мингисти. Тонсуз келген бир чора, тонсуз келген чорого тон жакшысын кийгизди. Үйсүз келдик бир чора, үйсүз келген чорого түндүгү алтын кырчоо жес чоңордого киргизди. Катынсыз келдик бир чора, катынсыз келген чорого кырмызы көйнөк айча бел, кылактаган ботагөз кыз сулуусун жыйдырды. Малсыз келди бир чора, малсыз келген чорого адырда жылкы алабаш, аргымак буудан аралаш, малым берди кан Манас. Атаңдын көрү 40 чора. Кызырлуу Манас өлгөндө баарыбыз өлгөн экенбиз. Кечиге жүндү үрпөйтүп айбан болгон экенбиз. Төйт деген жака чуу койгон тайган болгон экенбиз. Манас өлгөндө баягы 40 чора атыбыз өчүп баратат го. Биз төйт ал деген жака чуркаган ит болдук го, тайган болдук го деген сөздү айтып атат туугандар, угуп туруңуздар. Абыке менен көбөштү кан көтөрүп мурага жетип калган экенбиз. А дүйнө кеткен Манастын арбагына ок атып, айбан болуп бурулуп, адамдыктын түрүнөн кетип калган экенбиз. Бул Манастын уулу Семетей. Ушуга биз ок атабызбы? Эй, Манастын арбагы урсайым не болот? Манастын тузуна тийген киши эмне болот? Деп айтып жатат туугандар. Караңыздар, тузу оор Манастын тузуна кантип сиебиз? Манастын туйгун уулуна не бет менен тиебиз? Манастын ушул баласына кайсы бетибиз менен кол салабыз? Кудайга койдум 40 чора, курга түйгөн каткана, кучакташып дос болгон кудайлашкан анткана. Кече Манастын алдына келгенде ант бербедик беле? Ошол ант кандай болот эми? Кудай бизди урбайбы? Деп мына ушундай сөздү айтты. Баатыр Манас Көкжалдын баласы жалгыз Семетей ок атып кантип киребиз? Кудайдан коркпос 40 чочко, балага кантип тиебиз? Бала менен урушуп не муратка жетебиз? Айтылмыш чын болсо карышек болуп кетебиз. Манастын жалгыз уулуна катылган адам оңобу? Туйгун Манас Көкжалдын тузуна кара санаган эзермеки болобу? Сенин бу сөзүңдү билбеймин. Манастын уулу жалгызга баш кесилсин тийбеймин. Атыша кетип мерт болбойм. А дүйнө кеткен Көкжалдын арбагына чет болбойм. Азыр келген жетимге атыша кирип бет болбойм. Бу сөзүңдү билбеймин. Бу буңудан Манас Көкжалдын жалгызына тийбеймин. Кулаал элеңер тегиңер, курган Манас өлгөнү курама болду теңер. Көкчал Манас барында жоо артынан түшчелек, абыке көбөш келгени жоо тургай доо таппай алек болдук карыбыз. Атаңдын көрү 40 чора, ай көл Манас өлгөнү акмак болдук баарыбыз. Мына ушинтип романдын ырчуулу, шууту баягы 40 чорого катуу айтты. Эми 40 чора эмне кылсын? Тетигил абыке менен көбөштүн айтканынан чыга албай, башка сөз туга албай мынтип турат. Бирок тетигил Семетейге тийүүгө, Семетейге согушка барууга мына мындай сөздөн кийин ыргылжың болуп, ырбыдыр болуп калышты туугандар. Айласы жок эле баратат. Айрымдары тетигил шууту романдын ырчуулдары качып кетишти дейт, барбайбыз согушка деп. Андан кийин таң агарып атканда, таң заар жерге жаңы жарык түшө баштаганда, көбөш колго буйрук берди дейт, аттангыла деп. Ошондо жети туунун түбүндөгү баягы жер жайнаган кол доол басын дүңгүрөтүп, керней сурнайын тарттырып, сыбызгысын ызылдатып, мына ушинтип анан кийин кол сүрүлүп жөнөдү дейт. Баягы качып кете турган айрым качагандарын, коркокторун, ыргылжыңдарын колдун ичине жайгаштырды дейт көбөш. Сыртынан болсо жалаң өзүнө таандык, өзү ишенген аскерлерди жайгаштырып, мына ушинтип колду айдап алып, баягы Семетейдин ордосун көздөй жөнөдү. Семетейдин ордосуна жеткенде булар тез эле эми баягы Манастын учурунда 40 чора далай шаарда алып жүргөн далай сепилди
орап курчап жүргөн. Мына ушинтип булар өздөрүнүн билгенинде эле Семетейдин ордосун үчүрөп алышты дейт. Ордонун ичинде болсо тетигил Каныкей менен чыйырды болбой калды дейт. Байкуш илгери булардын үрөйү учуп калган болчу, жакшы билесиздер. Булар келип илгери Манастын ордосун талкалап, бөрттөп, мына ушинтип кана байран салып кеткен болчу билесиздер. Мына ошолору эсине келип, Каныкей менен чыйырды боздоп Кудайга жалынып олтурушат. Ал эми сыртта тетигил 40 чорону көбөш эмне деп жумшап атат, муну угуп коюңуздар. Ана ошондо 40 чора кирди күүлөнүп дейт, жалгыз Семетейге сүйүлөнүп, темир кандын шаарына тентип кеткен жетимди тебелеп кармап алгыла, жол үстүнө сүйрөтүп курмандыкка чалгыла. Булар аскерлер. Эми аскерлерге буйрук берилди мына мындай. Мына ошону айтып атат туугандар. Курмандыкка чалгыла дейт, Каныкейди сүйрөтүп даңгыттарга жаргыла. Бакай чалды токмоктоп, төө артынан салгыла. Чатак салган сартас анын көзүн чукуп алгыла. Карма деп, жетим кулду байла деп, кең ордого тие албай, же балага даап кире албай, кес-кестешип жатышып, мылтык менен атышып, кире алышпай турушуп, мылтык менен урушуп. Адис болгон 40 чора. Баягы не деген менен Манастын уулу, бул Манастын баласы туугандар. Ошон үчүн 40 чора тетигил Семетейге тийүүгө даабай жатат. Ошол учурда эми Семетей жөнүндө айтып берейин туугандар. Семетей дагы делишенген жок. Кантип эле менин агаларым мени өлтүргөнү келсин, мага согушка келсин. Бул менин атамдын бир тууган инилери го. Кантип эле тетигил 40 чора мени өлтүргөнү келсин, мага карата согушканы келсин деп Семетей ишенбейт. Анан баягы чыйырды менен Каныкей боздоп сыздап ишти. Булар деген өткөндө, Манас өлгөндө менин эмчегимди жара чапкан, эсебимди минтип тапкан, атаңдын казынасын камчыга ченеп бөлүп алып чачкан балам деп мына минтип сыздагандан кийин анан ордунан ыргып жүгүрүп дейт, ак олпокту кийинип, жаратканга жалынып, Манастан калган боз кисе алып белге чалынып, жай жарагын шайланып дейт. Эми ушул жерде туугандар Семетейдин боорумун байкаңыздар, Семетей кийген баягы ак олпокту байкаңыздар, Семетейдин алган курал жарагынын баарын байкап угуп туруңуздар туугандар. Эми ошондо Манастан алган Зулпукор кыйкырып кындан чыгарса, кан ичпей куру жүрбөгөн, канга мыктап тойбосо катса кынга кирбеген дейт. Манастын жанагы Зулпукор деген кылычынын ушундай анты бар экен да туугандар. Баягы кындан кыйкырып чыгарып алган соң кан төкмөйүн кайра кынга кирчимескен да. Мына ушундай анттуу кылыч экен туугандар. Кан ичип жүрүп катыккан, кармап жүргөн кан Манас, кан ичме бурута тыккан тетигил кылычты кармап жүргөн Манасты дүйнөнүн башка элдери тетигил төгөрөктүн 4 бурчуна Манас чаң салган эмеспи? Мына ошолор кан ичме бурут деп койчу экен да. Курчтугу журтка сынаакы атасы Манастан калган мурапы, каарданып, жайланып, Зулпукорду байланып, кабарыңда бар бекен, Аяш атаң Бөлөкбай, тетигил Манастын казынасын кайтарган Бөлөкбай уста дечелек туугандар. Мына ошол Бөлөкбай Семетейди келеттеп, атайын бир укмуш балта жасап койгон болчу дейт. Асмандан 6 айкан жылдыз козгошкон, дөөтү менен Бөлөкбай 60 сапар достошкон дейт. Эми ушул жерде сиздерге түшүндүрүү иретинде дөөтү пайгамбарды темир алып келген деп айтышат эмеспи? Мына ошол дөөтү менен Бөлөкбай 60 сапар достошкон дегени бул Бөлөкбай абдан мыкты баягы темир уста болчу деген сөздү айтып атат туугандар. Бул Бөлөкбай Манастын казынасын кайтарган. Андан кийин бул Бөлөкбай абдан мыкты темир уста болчу, Манастын жоо жараган мына ушул Бөлөкбай уста жазачу да. Ошол Бөлөкбай уста мындай кылыптыр. Келсе жетим алсын деп, аман келсе жетимим жоого дүрбөн салсын деп. Мeenет уста Бөлөкбай ашаганда машаган дөөтү экөө биригип ак балтаны жасаган дейт. Ак балта ушундай аталышта
bir айбалта жасаптыр дейді. Сабына алтын қақтырып, мен ушул жерде айбалтаны кантип жасаган, темирди кантип иштеткен, мына ошону айтып берет угуп туруңуздар туугандар. Сиздерге ушул жерде дагы бир нерсени айта кетейин. Мынагу Жапан эли, сиздер YouTube'дан, интернеттен көрсөңүздөр болот. Жапан эли жанагы самурайлардын кылычтарын кантип жасоо эрежесин алиге чейин кайсы бир кылымдагы эрежени алиге чейин сактап калышкандагы. Азыр дагы мына ошентип кылычтарды ошол эреже менен жасашат туугандар. Ал эми тарыхта мындай сөз бар. Биздин кыргыз эли дейт да, ушул кыргыз эли абдан курч кылычтарды жасачу эле деген сөз бар туугандар. Бирок биз тилекке каршы мунун баарысын жоготуп алганбыз, мындай өнөрдүн баарысын. Ал эми бул жерде Бөлөкбай ушул айбалтаны жоо жарактарды кантип жасап атат, ошол жөнүндө кабар берип кетет. Сиздер жакшылап тыңшап угуп алыңыздар. Мейнет уста Бөлөкбай дейт, мен кайталап окуйун. Ашаганда машаган, дөтө экөө биригип ак балтаны жасаган. Сабына алтын кактырып, мизине уу жаптырып, менин балтам болсо деп көргөн алыптар жактырып, болоттоп мизин чыгарып, тийгендердин баарысы кыбылдап өлүп кетсин деп, баягы тийген жери жарат болуп тимеле ырбап кетсин деп, ажыдаардын уусуна 60 жолу суу карып. Көмүрүнө келгенде бөйрөкчө токой жоюлуп дейт. Көмүрүнө келгенде, от жакканы баягы темирди эриткени келгенде абдан көп отун кеткенин айтып атат. Көрүгүнө келгенде көп кочар союлуп дейт. Жана айтпадыбы, баягы көмүрүнө келгенде далай отун кеткенин айтты. Эми көрүгүнө келгенде далай буканын териси кетти дейт да. Сабы чалгай тиеттеп, ыргай менен табылга буруйуп саптаткан, сап бөлүнүп кетет деп пил терисин каптаткан. Баягы сап бөлүнүп кетпесин, же болбосо сынып кетпесин, же болбосо баягы ажырап кетпесин деп пилдин териси менен сапты каптаткан деген сөздү айтып атат туугандар. Ошону дейт, ала коюп жетимиң бир кудайга жалынып, белге кынай чалынып. Эми ушул жерде дагы бир сиздерге айта кетейин туугандар. Ошол жерде ала коюп жетимиң бир кудайга жалынып деп атат туугандар. Бул кыргыз эли, кыргыз журтчулугу атам замандан бери тигил биздин заманга чейинки канчанчы кылымдардан бери эгер жашап келаткан болсо, ошону ушул Манас эпосы баяндайт да. Ошул Манас эпосунда жалаң бир сөз айтылат да. Бир жаратканга жалынып дейт, бир кудайга жалынып дейт. Демек кыргыз эли алмустактан бери бир кудайлуу эл экен туугандар. Эми кайра сөзүмдү улай берейин. Ошондо Семетей ордодон чыгып, тетигил Абуке көбөштүн алдына нар буурулду минип алып, заң кайып мына минтип турат дейт. Бала туруп берди бал кайып. Же сарадырмак тоо эмес, салыша турган жөнү жок. Же Кытайдан келген жоо эмес. Мына минтип ойлонуп атат да. Анан агаларын карап мына мындай сөз айтып атат. Басташаарың мен болсом, башалуу кыргыз эл мынава. Итчилик кетсе кокустан, башымды кессең мен мынага. Буурулат тартуу, баш тартуу, калың казба орумду аке. Калмактан бетер кол салып, кайнатма менин шорумду. Түбүбүз бирге уялаш, түгөнгөн колуң тыйыңыз, ачууңузду жыйыңыз. Энекем каныкей тартуу кылайын керек болсо, алтага бирөөңө нике кыяйын. Темир кандын шаарына тентип жүрүп чоңоюп, кайрылып жетим келгени тентек чыкты дедирбе аба. Айланайын агалар, токоно алат келтирбе. Оозун жыйып алгыча дейт. Кам Манастын 40 чоро жамгыр кылып, жаа тартып, мөндүр кылып ок атып анан кийин согушту баштайт дейт. Тетигил Семетейдин айткан сөзүнө булар көнгөн жок. Анан Семетей согушка кирип баратат туугандар. Эми калган сөздү кийин көрсөтүүдө улайбыз. Бүгүн баарыңыздарга аманчылык тилейм. Саламатта туруңуздар.